Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздерге Казакстан чек арага чыгып келүү, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Кардарларга суу, ысык чай, кофе сунуштайбыз. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп же базадан чыкпай жатса, кабатырланбаңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктан текшерип беребиз. +7 926 125 0303. Биз 24 саат кызматтабыз. Вагнерчилер Липецк облусуна кирип келишти. Вагнер ЖЭК аскери компаниясына таандык техникалар Орусиянын Липецк облусунун аймагына кирип келди. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазды. Вагнерчилердин техникасы Липецк облусунун аймагына келишти. Укук коргоо жана бийлик органдары, анын ичинде муниципалитеттер калктын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатышат деген облус башчысы Игорь Артаманов. Буга чейин вагнерчилердин лидери Евгений Пригожин жалдан аскерлер Ростов-на-Дону шаарынан Москвага бара тургандыгын айткан. Булак суперкежи. Чечен аскерлери Ростов-на-Донуга жөнөдү. Рамзан Кадыров билдирүү жасады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров орус президенти Владимир Путинди колдой турганын айтып, Вагнердин айланасында болуп жаткан окуяларды аскердик көтөрүлүш катары балады. Билдирүүнү Кадыров өзүнүн телеграм-каналына жарыялады. Анын айтымында Чеченстандагы коргоо министрлигинин жана орус армиясынын жоокерлери чыңалган аймактарга жөнөп кетишти. Владимир Владимирович элге кайрылуусунда абдан туура белгиледи. Бул аскердик көтөрүлүш. Мындай аракеттерди эч качандай актоого болбойт. Мен Владимир Владимирович Путинди ар бир сөзүн толук колдойм деп жазды Кадыров. Ал ошондой эле Вагнер жоокерлерин провокацияларга алдырбоого чакырып, болуп жаткан окуялар коргоо министрлигинин ультиматум эмес, мамлекетке чакырык болуп жатканын жана ага каршы бардыгы президенттин тегерегине чогулушу керектигин айтты. Чеченстандын коргоо министрлигинин жана Орусиянын гвардиясынын жоокерлери чыңалган аймактарга жөнөп кетишти. Козголоңду басыш керек. Эгер бул үчүн катуу чаралар керек болсо, анда биз даярбыз деп кошумчалады Кадыров. Булак суперкежи. Биз согушканбыз, согушуп жатабыз. Евгений Пригожин Путинге жооп берди. Вагнер аскери компаниясынын ээси Евгений Пригожин Орусиянын президенти Владимир Путиндин айткандарына жооп берди. Пригожиндин жообун Вагнердин басма сөз кызматы телеграм-каналына жарыялады. Президент мекенге чыкканчылык кылды деп жаңылып жатат. Биз өз мекенибиздин патриотторубуз. Биз согушканбыз жана согушуп жатабыз. Ал эми президенттин жана федералдык коопсуздук кызматынын талабын эч ким мойнуна алып баш ийбейт. Өлкөнүн мындан ары коррупцияда, алдамчылыкта, бюрократияга жашашын каалабайбыз. Бизге Украина менен согушуп жатканыбызды айтышканда биз барып согушканбыз. Бирок ок-дары, курал-жарак баары жок болуп чыкты. Аларга салынган акчанын баарын чиновниктер өздөрүнүн пайдасына жумшаган деген Пригожин. Буга чейин Путин Орусиянын жарандарына, ошондой эле Вагнер жалдан аскерлерине видео кайрылуу жасаган. Ал ошондой эле чыкканчыларды жазалоону убада кылды. Булак суперкежи. Путин Беларусь, Өзбекстан жана Казакстандын президенттери менен телефон аркылуу сүйлөштү. Орусиянын президенти Владимир Путин коңшу өлкөлөр Казакстан, Өзбекстан жана Беларустун президенттери менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков РИА Новостиге билдирген. Президент маектештерине кырдаал тууралуу маалымат берди деген Песков 23-июнь күнү кечинде Вагнер ЖЭК аскери компаниясынын башчысы Евгений Пригожин орус армиясы жалдан аскерлердин арткы лагерине ракеталык чабуул жасаганын билдирди. Анын айтымында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Ростовко учуп барып, ал жерде жалдан аскерлерди жок кылуу операциясын өзү жүргүзгөн. Пригожин Шойгу Ростовдон коркоктук менен качып кеткенин кошумчалады. Орусиянын коргоо министрлиги бул маалыматты провокация деп атады. Булак суперкежи.
Орусиядагы кырдаал Эрдоган Владимир Путинди колдоого алды. Түрк тараптын демилгеси менен Орусиянын президенти Владимир Путин Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматы билдирди. Орусиянын президенти өлкөдөгү куралдуу козголоң аракетине байланыштуу кырдаал тууралуу маалымат берди. Туркия президенти орус кесиптешинин кадамдарын толук колдоорун билдирди деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Владимир Путин Орусиядагы кырдаал боюнча Казакстандын президенти Токаев, Беларустун президенти Лукашенко жана Өзбекстандын президенти Мирзиёев менен сүйлөшкөн. Булак Суперкеже.